Алмазбек Атамбаев Дастан Жумабековду жогорку жана жооптуу кызматка шайланышы менен куттуктап, Куран китебин, манас эпосун белек кылды. Кыргыз эли өз карандысыздыгы үчүн бүгүн дагы күрөшүп жатат деп айтты. Президенттин маалымат кызматы Дастан Жумабеков болсо кандай убадаларды бергенин кабарлаган жок. Ал ортодо парламентте кээ бир фракциялардан өз ара аразашуу башталганы маалым болду. Өнүгүү прогресс фракциясы 25 октябрда кечке жуук кезексиз жыйынга чогулуп, 3 депутатты Кубанычбек Жолдошбаев, Тазабек Икрамов жана Алмаз Чутановду фракциядан чыгарды. Мунун алдында Икрамов фракция лидери Бакыт Төрөбаевдин саясатына каршы депутаттарды топтоп жатканын мойнуна алды. Кол коюп берген 7 адамдын бардыгы башында Бакыт Эргешевичтин буга чейинки кылган лидер болуп кылган нерсесинде иши чыкпаган мындай адамдар да. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында Өнүгүү прогресс 13 мандат алган жана оппозициялык азчылыкта турат. Аталган фракциянын депутаты Мирлан Бакиров катардан чыгарылган 3 депутатты жалпы саясатка каршы чыкты деп айыптады. Парламенттик тизме менен келүүдө партиялардын бышып жетиле электиги бул билдирет биринчиден. Бул жалпы бир эле Өнүгүү прогресс партиясынын фракциясына эмес, бул дээрлик бардык фракцияда бар десем жаңылышпайм. Ар бир фракциянын же партиянын жетекчиси өзүнүн стратегиялык планы болот. Ошол стратегиялык план менен ишке алдыга жылат. Ал бирөөгө жагышы мүмкүн, бирөөгө жакпашы мүмкүн. Ал жалпы фракциянын оюн мындай чыкта билдирбейт, же жалпы партиянын оюн билдирбейт. Буга чейин жогорку кеңештеги республикада журт фракциясында дагы ички пикир келишпестик тууралуу дагы сөздөр тараган. Бул фракцияда дагы лидерин алмаштыруу маселеси көтөрүлүп жатат деген маалымат чыккан. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов азырынча комментарий бере элек. 2-3 күндөн бери эле ушул фракция тарап атыптыр, анан кечээ даже мени ушу вице-спикерликке коюп атыптыр деген нерсени айтып чыкса, мен таң калып калдым да. Биз фракция даже чогулуп, жыйналып, чогулуш жасай элекпиз да. Жогорку кеңеште ушул тушта вице-спикерлерди жана кээ бир комитеттердин төрагаларын орун басарларын дагы алмаштыруу жагы көтөрүлүп, ал тургай алардын ордуна келет деген адамдардын дагы аттары аталып жатат. Бул маселе азырынча качан каралаары белгисиз.